келинчеги же жолдошу кайтыш болсо, экинчи жолу үйлөнсө же турмушка чыкса, тигил дүйнөдө биринчи никеленгени менен жолугабы, кимисинде болот? Эгерде аял өтүп кетсе, бул күйөөсү башкага үйлөнсө, бул аял деле анык боло берет. Кимдин никесинде көз жумган, ошонун никесинде болот. Эгерде күйөөсү өтүп кетти, бул аял иддасынан кийин башкага турмушка чыкты. Ал күйөөсү да өтүп кетти, башкага турмушка чыкты. Эми бардыгы ыймандуу эле эртеге бейишке барып калганда кайсы күйөө менен болот? Риваяттарда келет, акыркысы менен дейт. Акырында дүйнөдөн кайтып атканда кимдин никесинде болсо, ошодо көрүнөй болот. Кээ бир жерде маалым болот, аялга тандоо берилет, кимисинин мүнөзү жакшы болсо, ошого кетет дейт. Ошо менен бирге болот дейт. Устаз, Пакистандан илим алсак кандай болот? Жана ал жакка барганга кимге кайрылып жол жобосун биле алабыз? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Кадимкидей эле виза менен эле алсаңар өтө жакшы болот. Баардыгы алхамдулилlah биздин Ханафи мазхабта. Исламда сакал коюштун тартибин айтып берсеңиз. Молда Сабырдын шакирттери, Сайдокас Дамулланын шакирттери тегиз десе болот дейт. Ушул туурабы? Сакалымды тегиздеп, өзүмдү кыжалат сезип калды. Болот, тегиздеш керек. Бир учтан кийин. Бизде сүннөт боюнча бир уч. Будан ашкан ала берем. Ошо? Албетте мына беттегин алып коёлат, моюндагылар да алынат. Сакал деп мына алдыңкы жаак бар го, нижний челюсть. Ошого чыккандар сакал болот булар. Макул? Намаз окуп жүрүп каза болгон намаздарыбыз кандай болот ахиретте? Себеби азыр жакшы заман, мурун мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Биз кеч окуп калдык. Алла мээримин алсын. Афаллаху амма салаф. Мурункуларды Алла субханаху кечирет. Бирок бүгүн мүмкүнчүлүк барбы? Каза намазды окуңуз. Окуңуз. Бирөө аялы менен ажырашып кеткен, эки баласы менен сот аркылуу эки бала аялында. Ал башка күйөөгө тийип алган. Азыр ал келин балдарды аталыктан менин балам эмес десең, мен сенден алимент албайм. Азыркы күйөөмө өткөрүп алам дейт. Эмне кылсам болот? Шариятта дурус келет. Мен балам эмес десе дагы анык болбойт. Башка өткөрө албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кыямат күнү силер чакырыласыңар өзүңөрдүн атыңар, атаңардын атыңары менен. Андыктан балдарыңарга жакшы ат койгула деген хадис бар. Ким өзүнүн атасынан башка атаны ушул менин атам десе, катуу сөз айтылган. 5-7 табай болбосун. Андай болбойт. Ким ата болсо ошол ата болот анык. Мына ал эманда шарт койгон, аталыктан кечти, андай болбойт. Алимент албай коем, анан кийин ошону экинчи күйөөсүнө жаздыра турган. Бул кандайбы? Шариятта гана туура эмес бул. Бир тууганыбыз эки баласы менен ажырашып кеткен. Кызы чоңоюп 21 жашка, баласы 17 жашка чыгып калды. Жараш десек болбой жүрөт. Күйөөсү. Арадан 13 жыл өттү. Жарашса болобу, экөө тең жөн эле жүрөт. Жарашса болбой эмне? Арасында 3 талак болбосо, жарашса ол жараш керек. Бир бөлмөдө жалгыз жашайм. Экинчи бөлмөдө байкем сүйлөшкөн кызы менен жашайт. Өзүм намаз окуйм. Байкеме зына кылып жаткандыгы туура эмес деп айткам. Ушул нерсе жүрөгүмдү сыгып жатат. Мен бир үйдө жашай берсем болобу? Мен дагы күнөөкөр болуп калдымбы? Башка үйгө чыгып кетишим керекпи? Окуган намаздарым кабыл болобу? Жооп бергениңизге чоң рахмат. Сурайм. Аллаху акбар. Эми мүмкүн болушунча ар ким өзүнүн күчүнө жетишинче жамандыктан кайтарыш керек. Арам иш болуп атам, айтыш керек. Айтпай койсок шериктеш болобуз.
туура эместигин айтпай койсок шериктеш болобуз. Пайгамбарыбыз айткан, колуңар менен токтоткула арам ишти көрсөңөр болбойбу? Тилиңер менен дагы токтото албайсыңар. Жүрөгүңөр менен жек көргүлө. Бул имандын эң төмөнкү алсыз даражасы дегенде. Эми эгерде башка жака көчүп кеткенге мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүн кетип эле калыш керек. Оор. Каза намаздарды ниет кандай деп айтыш керек? Каза деп айтылабы же кандай? Ар ким ар кандай айтат экен. Каза деп эле айтасыз. Ада каза деп бөлүнөт. Учурдагыны ада деп коет. Учурдагыны ада деп коет. Өтүп кетти, аны каза деп коет. Каза деп эле айтылат. Бизде усул фикхта айтылат, аны каза деп эле айтылат. Каза деп айтасыз. Ниет кылганда каза деп. Өтүп кээ бир айтат. Өтүп кеткен намаз деп. Каза деген ошол. Өтүп кеткен намаз. Каза деп эле айтасыз. Кээде бирок ада казага дагы иштетиле берет. Фаида кудиятус салаты фанташиру. Жума намаз боюнча Алла Таала айтып атат, качан каза кылынып окулса, жуманын казасы болбойт го. Демек, кудият када деген сөз адага дагы иштетилинген да. Кыскасы мына жерде айта турган сөз, тияк бияк экиленбеңиз, ошо каза деп эле ниет кыла бересиз. Кайнежем 5 мал намаз окуйт, бирок хижаб кийбейт. Кандай болот? 5 вакыт намазды жүрөк менен окусун, Кудай кааласа иншалла кийип калат. Мусулман эмес адамдардын акысына кирип калсак, жана аларды таппай калсак, кантип акысын кутулабыз? Мусулман эмеске арнап сооп иш кылсак болобу? Аракет кылыңыз таап бергенге. Таптакыр болбосо, бечараларга садака кылып бериң. Эгер ал тирүү болсо, же болбосо күмөн болсо, тирүүлүгүнө, я Алла, ого хидаят бер депчи, хидаят сураңыз. Бирок өлгөн болсо, биз ага соопту бердик, күнөөнү кечирдик, бул болбойт. Капырларга хидаяттын дуасын кылса болот, күнөөнүн кечирилүүсүн дуасын кылса болбойт. Ата-энем мас болуп алып, аялымды айдашты. Экөөбүз тең 2 жолу мастура жамаатка чыкканбыз, бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз. Эми ата-энем же бизди же аялды дедик. Кандай кылсам болот? Эми булар динден узак мас болуп ушундай деп аткандан кийин жок, мындайга укпайсыз го дейт. Мындай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалардын доорунда эгер атасы мына келинди кетир десе, кетирген учурлар болгон. Алар динди түшүнөт эле. Бүгүнкү күндө кээ бир мындай мас болуп келип алып анан кетир тияк бияк жөндөн кетире берген болбойт. Зулумдук болот. Кудайдан коркуш керек. Анан көрөк ошо ата-энеге экөөңөр тең жакшы кызмат кылып, ыйлап, кичпейли болуп, колуңардан келишинче. Бирок кетирбеш керек, ажырашпаш керек. Ассаламу алейкум. Ражап айы качан башталат? Бүгүн бисан иншалла бери го дейм. Буюрса иншалла. Бу февраль канчасы 2 болуп калдыбы? 2 болуп. Эми кээ бир жерлеринде баягы 30-у бери деп мына. Кыз бала турмушка чыкканда күйөөсүнүн фамилиясына өтсө күнөө деп интернеттен уктук. Бул туурабы? Өзүнүн атасынын фамилиясын кайра алыш керек дейт. Анан экинчиден, эгер ата энеси ажырашып кетип, апасы башка турмушка чыкса, балдары апасы менен калган, экинчи күйөөсү балага фамилиясын берип, чоңойтуп бакса, күнөө болбойбу? Же бала өз атасынын фамилиясында калыш керекпи? Өз атасы баладан кабар деле албай, көргөн дагы эмес. Туура, ар ким өзүнүн фамилиясында болуш керек. Акыркы күндөрү ушул фамилия өткөрмөй, тияк бияк неме кылмай, көбөйдү жок. Биздин шариятыбыздын көз карашында жок. Фамилияда кичине мүмкүнчүлүк. Отчество деп коебуз го, ал такыр болбойт. Сиз кимдин атасы, кимдин баласы, бул бизге насап, ата тек сакталыш керек. Аялдын ата теги да сакталыш керек. Күйөөнүн ата теги да сакталыш керек. Жануарларда аттар бар го, ошолор деле өткөзбөйт фамилияларды. Чистокровныйлар бар го, билесиздер го. Селекция жүргүзгөндөрдөн карап сураштырып койсоңор, ол ошо бул энеси кайсы, энесинин энеси кайсы, энесинин атасы кайсы. Булар эмне деп коет? Тек сакталган. Ата тек сакталган. Биз мусулман адамбыз, алхамдулилля.
Ошон үчүн ата тегибизди сактап кетишибиз керек. Эне жагына дагы ал барын фамилиясы тияпса кийинки буунга кандай? Ата жагынан дагы теги, эне жагынан дагы теги дегенде. Макулбу? А бирок мындай туура айтасыз. Ар ким өзүнүн атасы менен чакырылат. Башкага өткөн болбойт бирок. Ошо калтырылган эле жакшы да. Анан кимде башка багып алып, мисалы чоңойту, ал караган жок, тияк баш, ал күнөөсү өзү тартат. Бирок бул кимдин атанын белинен чыккан суу менен ошол кимден болсо болду, ошону кылат тууганда. Аны эч ким талаш кылып өзүнө өткөрүп алганга акысы жок. Биз түшүнбөй жатабыз. Эркектер 60 жаштан кийин даватка чыкканга болбойбу? Азыр суук деп ар кайсы мечиттер ар кандай от жагылуу, жылуу же оту жок деп айылдарда. Рахмат. Жок, андай жок. Барлык жерлерде чыгып атышат. 2 балам бар. Кайын журтум менен чыгыша албайтам. Эмне кылсам болот? Ушунчалык сөзү көп адамдар 2 жүздүү. Жашоомдон тоюп өзүмдү өзүм өлтүргүм келе берет. Астагфирулла. Биринчи тилди сакташ керек да. Аларды 200 дей берсеңер, конечно, анан. Эмне кереги бар эми анан? Чекеден эле. Тилди тарткыла, любой жерде жашоо Гүлистан болот. Тилди эле биз тартайлы, тилди эле. Каерге барыңыз, сизге ошол жер бак, ошол жер майрам, ошол жер сизге бейиш болот. Биз тилди тартпайбыз, ана жерде суроо берип атканыңызды көрбөйсүз кандай эле. Башкаларга бир 10 эсе көп айтсаңыз керек. Ошондон кайын журт батырабы аны? Жамандыгын жашырайлы, жакшылыгын айтайлы. Кичине суноо келип калды, сабыр кылып коюңуз. Бул толкун, көтөрүлгөн толкун түшөт. Көтөрүлгөн температура түшүп атпайбы, мешитке келип атпайбызбы, туурабы? 39 түшүрө береби 39. 36-га чөт да барды. Ошон үчүн кичине ылдыйөөдө болгондо сабыр кылып, ибадатка, зикирге тилди тартыш керек. Талаш маселе болот го, тилди эле тарсак утабыз. Сүйлөтпөй эле койсок утабыз. Өтө көп жамандыктан сактанабыз. Сак эле болуп калабыз. Октябрда папамдын эжеси каза болгон. Түшүмө көп кирет. Өзү ооруп аткан болот. Же үйүндө бир нерсе болуп жаткан болот. 2010-жылдан жалгыз жашачу. Бул нени билдирет? Башым жетпей койду такыр. Куран деле окуп жатабыз. Караңыздар. Теги күнбөз-сүнбөз жасап салган эмессиңерби? Себеп дегенде кээде ошо дагы өтө чоң зыян алып келет да. Үстүнө таштарды коюп, чегип тияктардан бардан. Андай кылбаш керек. Анан кийин эгерде да башка бирөөлөрдөн эгерде карыз-парызы жокпу, сураштырып койгула. Бирөөлөрдөн ошо карыз болуп турган болсо, карызын берип койгула. Карызын берип койгула. Анча-мынча жакын туугандарынан кечирим сурап койгула, жүрөгүнөн кечире турган болсун. Күйөөм менен 4 жылдан бери жашабайм. 3 ай болду. Ажыраштык мыйзам түрүндө, талак бербей жатат. Кайсарлык кылып, кимге кайрылсам болот? Ата-энеме айтсам, кайдыгер карап чечип беришпей жатат. Мыйзам түрүндө эгерде ажырашсаңар, талак бербей эле койсун, бүткөн талагы бергени кажети эле жок. Мыйзам түрүндө ЗАГСты кыркып ажыратып койду, сот. Болду. Талактын орун басары ошол. Бир киши экинчи кишиге акча карызга берип, анан акча алган киши карызын ставкадагы башка оюндарга коюп, ошол оюндан уткан акча менен төлөсө, бул кандай болуп калат? Карыз бергениңизге сооп аласыз. Ал ставка менен эме кылып атканын ал күнөө алат. Кандай балакеттен табабыз, сизге карызын берип атабыз, сизге адал болот. Түшүнүктүбү? Ал каяктан тапса дагы сизге бергени алат. Сиз ойлобоңуз, мисалы, ошо сизге арам болуп калбайт. Себеп дегенде, бир колдон экинчи колго өткөндө өкүм өзгөрөт. Мүлк өзгөрөт. Өзгөрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде Барира разияллаху анха азат кылган күн үйүнө конокко барып калат. Барса, Бухари шарифте риваят бар. Казан кайнап аткан экен. Эт бар экен. Ал Барира энебиз дароо дасторкон салып, нан, тияк майда май сай коет. Пайгамбарыбыз айтат, казанда эмне кайнап атат? Казанда эмне кайнап атат? Анан Барира айтат, казанда ол эт, ал садаканын эти дейт. Ал ойлоду, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Садаканын этин жебейт да. Мага садака берилген эле, ошо садаканын эти ошончо койгон жокмун дасторконго. Пайгамбарыбыз айтат, сага садака, сен алганда садака, бизге берип атканда хадия дейт ал. Алып келе берди. Түшүндүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзү ошол эмени хашимилер, алардын дагы ошо мавали кулдары жана башкалары садака жегенге запрет да. Болбойт аларга, садака алган болбойт. Хадия берсе болот. А сизге бизге барыбызга боло берет калганына. А бирок ошол жерде мисалы ал алып атат да. Мисалы зекетти бай кишиге берсеңиз болбойт. Бирок сиз кембагалга бердиңизде, кембагалыңыз ошол жерде эт бышырып сизге берсе, жей берсеңиз боло берет уже. Түшүндүңүзбү? Сеп анын колуна өттү, өзгөрдү, өкүм өзгөрдү. Ал уже баягы зекет эмес, ойлогоң зекет бүттү сен. Ал анын мүлкү. Түшүндүңүздөрбү? Ошол жерден мына жерден ал акча берди, кээде айтып калат, мага мына таксовать этем бирөө, тияктан мен билбейм, ал чочко саттуу, ит саттуу, ошо акча берип атат, ошол кандай болуп калат. Мен точно билем, бул чочко сатып берет атат. Ал чочко саткан ал өзүнө. Сен таксовать этип акыңды алып атасыңбы? Мүлктөн мүлк өткөндө акчада өзү арамдык жок. Түшүндүңбү? Ал карызын берип атат ал. Кандай болсо. Да. Жанындагы киши чүчкүрсө, анын чүчкүрүгүн уккан киши ага ярхамукалла деп айтыш керекпи? Ошол чүчкүрүктү намаз окуп жаткан адам угуп калса кандай болот? Өзү чүчкүрү боюнча мындай, мусулманды мусулманга болгон акысы деп пайгамбарыбыз айткан. 5 акысы, бир риваятта 6 акысы, бирөөсү чүчкүргөнгө жооп берүү. Мусулмандын мойнуна милдет болуп калат. Качан чүчкүргөн киши альхамдулилла деген сөздү угуза айтса. Айткан жок, менин мойнумда милдет жок. Айтты, ичинен айтты, менин мойнумда милдет жок. Угуза айтты, чүчкүргөн уктум мен. Альхамдулилла деди, менин мойнумда милдет болуп калат, важип болуп калат. Не деш? Мындай деп. Ярхамукалла, Алла сизге райым кылсын. Алла райымына бөлөсүн деп. Аллага мактоо айткан кишиге, чүчкүргөн кишиге ушундай жооп берүү милдет болуп калат. Ал болсо дагы аны сизге айткан болсо, алда жооп бериш керек. Ага сүннөт болот. Не деп? Яхдикумуллаху ва юслиху балакум. Алла сизге хидаят берсин, туура жол көрсөтсүн, жана абалыңызды оңдосун деген дуа. Намазда альхамдулилла деп чүчкүргөндөн кийин, мындай чүчкүрдүңүз альхамдулилла десеңиз, намазыңыз бузулду уже. Экинчи каяктан эмне кылмак эле аны? Намаз бузулуп калат, андай дебеш керек. Чүчкүрдүңүз унчукпайңыз болду. Ажырашкандан кийин идда сактап алса бактысыз болот дейт. Ошол чынбы дейт. Туура? Күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. Көп ушундай кылат да, идданы сактабастан туруп эле башкага турмушка чыга берет. Андай болбойт. Ислам дини таза дин. 3 айыз күтсүн. Мурунку күйөөсү менен канча жыл булар бирге жашап, канча чогуу жатып тияк-бияк, ислам дини ошон үчүн тазалыкты карайт. Жатыны толук таза болсун, кийинки күйөөгө чыкканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган. Ошон үчүн бул 3 айыз көрүү Кур'ани Каримде бул. Вал муталлакат ятараббасна би анфусихинна талатата куру. Талак алган аялдар өз жанын алар кармап сабыр кылып күтүш керек. Эмнеге канчага? 3 период, 3 айызга. Андан кийин ана турмушка. Ким ошол 3 айыздын учурунда эгерде никах кыя турган болсо никеси өтпөйт. Баракет никах кыя бербейби? Өтпөйт ага. Өтпөйт. Болсо никах кыйса болот экен десе өтө чоң күнөөкөр болот. Жолдошум намаз окуйм, шариятка ылайыктуу жашайм деп үйлөнгөн, бирок намаздарды көп ирет окубайт. Качан көңүлү келгенде окуп коет. Ороза да туткан жок. Иште кыйналып жатам деп насыбай чегет. Эске алыш керек, жакшы сыпаттары көп мындан тышкары. Эскертип турам. Андан тышкары мен эмне кылышым керек ибадатка бекем болуп насыбайды таштатыш үчүн дейт. Ошо сиз мындай кылыңыз. Эске алдырдыңыз го? Жакшы сапаттары көп дейт. Ошо жакшы сапаттарын эле карай бериңиз. Жаманы өзүнөн өзү жоюлуп кете берет. Чогуу даватка чыгып келгиле. Анан Кудай кааласа иншалла насыбай деле калат. Качан кечээ мурда күнү бир киши канча жыл
сигарет тарткан, мен аябай сүйүнүп турду да. Сигаретти таштап койдум деди. Машалла, буга эрк керек го. Насыбай сигарет ташташ керек. Зыяндуу нерсени эмне кыласың? Москвага жолдошум менен иштегени келгенбиз. Жолуктамын, такыр эле ишке алышпайт. Ишке алган жерлерде намаз толук окуй албай, ар кандай абал болуп жатат. Иштебей коеюн десем, жолдошум кайненем болуп урушат. Иштешиң керек деп. Негизи Алла тагдырды жазып жатканда ырыскы жөнүндө эмне дейт? Ырыскы боюнча турмушка чыккандан кийин күйөөнү тапсын дейт. Анан Алла субханаху ва таала ырыскыны кең да кылат, тар да кылат. Алла субханаху ва таала бенделерине каалаганда ырыскыны кең кылат, каалаганда тар кылат. Бирок бул ырыскыны кең, тар кылганы ыйман, куфрга байланышы жок, билип алың. Кейбір сіз момын адамды көрөсүз, имандуу адамды көрөсүз, ырыскысы аз. Бұл Алла ага нааразы экенин белгиси эмес. Бұл бактысыздыктын белгиси эмес. Кейбір капырга Алла Таала ушунча дүйнөнү берген, ырыскыны берген, жеп, ичип, бардык. Бұл Алла андан разы экенин белгиси эмес. Түшүнөсүздарбы? Ошондуктан бул ырыскынын көп, азы иман, капырлыкка байланышы жок бунун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай болду эле? 2 күн катар урсактай койгон эмес го? Өмүр бою, бир жума эмес. Жаңы үйлөнгөндөн кийин үйлөнгөн жубайларды отко чакыруу деп кыздын ата-энеси чакырат го. Ошол шариятта кандай? Чакыра берсин, жакшы нерсе. Сый, урмат, алхамдулилла, тамак берүү, бул маданият. Динибизде милдеттүү эмес го. Бирок бул жакшы. Туганчылыкты бекемдегенге, меймандостукка, биздин баалуулуктар. Жаңы төрөлгөн балага акыйка, жентек той өткөрөт. Туган урук достору ошонун ордуна союлуучу малды башка муктаждарга садака кылып берсе болобу же сөзсүз туган урук союп жеш керекпи? Ыктыярдуу. Албетте иншалла сиздер өзүңүздөр да жегиле, эми бир кой деген, 30 килограмм кантип барын жеп койсоң. Ушу бейбечараларга садака да бергиле. 1 килограмм берсеңиз дагы жакшы. Акыйканы. Бардыгына соопту алыңыз да. Туган урук менен да соопту алыңыз. Өзүңөр да жеп, кошунаны да, башкаларга да бериңиз. Пышырбай деле берсеңиз боло берет. Акыйканы. Эчтеке эмес. Казакстанда жашаган Корей улутундагы психолог Игорь Ким адамдардын чакраларын ачып, чакралар деген эмне ал? Чакраларын ачып, жин чыгарып, сыйкырды кетирет. Динге байланышы жок. Мусулмандар барса болобу. Келечекте айтпай, эгерде таопчылык кылып, адамды дарылай берсе боло берет. Адамды дарылай турган болсо, ден соолугу ооруп аткан киши кайрылса боло берет. Мусулман эмеске да кайрылсаңыз боло берет. Албетте иншалла эгерде бунун келечегин айтып, тиякпы анда болбой калат. Адам дини илим. Бизде эстегенде о Мурзакеде кичинекей кезибизде бир орус кемпир деп коет элек. Кийин өтүп кетти окшойт. Ушу биз Каракулча район полный эле ошого келчи. Кулап калган, жыгылып калган, колу сынып калган. Эми колуна Алла Таала ушундай береке берген. Эч кандай операция жок, ордуна сала берет эле да, бар жегеден. Ушундай болот кээ бир адамдар. Эчтеке эмес. Дарылансаңыз болот. Бирок ошонун таасири тыйын албайт. Ошон үчүн табыптар, дарылагандар албаса ошончолук таасирлүү болот. Кудум ошондой эле диндеги аалымдар да, диндарларга тыйын албаса ошончолук таасирлүү болот. Тияктан ошо керубанан кийин жо рахмат деп ал убакта бирөө 1 килограмм сары майын таштайт, бирөөгө бир 5 килограмм литрин кымызын берет, же бирөө тыйын берип коет мындай. Эмнени таштаса ошо болот. Адам дини илим алып деле парыздарды аткара албай жатса, максаты жок болуп эле жашоодон чарчап жатса, эмне кылуу керек? Ал дини илим албаптыр вообще. Жок, чынында эне максатын билбей жүргөн. Каякта дини? Башка нерсени окуп алган болду. Тугандар менен катташпай калсаң кандай болот? Береке кетет. Өмүрдү кыскарат, өмүрдүн берекеси кетет. Тугандар менен катташпай калган. Чатак нерсе.
мен аракет кылып катташайын десем, алар мени укпайт, сөздөрүмдү уккусу да келбейт. Кандай кылсам болот? Эчтеке эмес. Биз акырын иншалла бара беребиз. Акырын жакшы мамиле кыла беребиз, салам айта беребиз. Ал жактырбаса да, кээ бир ушундай туугандар бар, өздөрү бай да. Канча суроолор келип калат. Кембагалдарды мындай эле көрүп мен. Эчтеке эмес. Анын текеберлигинен, байлыгынан вообще таасирленбеңиз. Сиз Аллах айтты, тууганчылыкты кармагыла деди. Пайгамбарыбыз айтты, тууганчылыкты кармагыла. Биз ошон үчүн таштабайбыз. Болсо мындан өзүнө кое турган болсо, вообще карабай турган эле адам бул. Учурашпай турган эле адам. Бирок буйрук, аякты буйрук, ага берилген жок, мага берилди. Алла Таала мени сынайт, мен ахиретиме керек. Ошон үчүн тууганчылыкты кармайм. Силман катаак. Пайгамбарыбыз айткан, ким сени үзсө, ошо мени бириккин деген. Карачы, ким сени үзсө, ошо менен бириккин. Сен ким сени менен катташса, ошо менен катташкын деген жок. Ким катташпаса, ошо менен катташкын. Сөзгө маани берсеңиз, пайгамбарыбыз мындай деп атат. Ким катташпаса, ошо менен катташкын. Эми ким катташсачы? Совсем эле жармашып алга. Азамат машалла. Туурабы? Менин аялым турмушка чыккан биринчи жолдошу талак бербей жатат. Өлтүрсөң да бербейм талак дейт. Эмне кылуу керек? Түшүндүрүп бериңизчи, чоң рахмат. Сен аялга турмушка алууга болбойт ал. Талак бериле кантип бирөөнүн аялын алып аласың? Вал мухсанату минан ниса. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде кайсы аялдар никеге кыюуга арам. Ошол жерден 14 айткан. 14 айткан. Ушулар арам деп. Ошонун туугандар 14. Андан кийинкиси мына 15-чиси болуп эсептелинип калат. Башка бирөөнүн никесинде болгон аялдар. Ал сизге арам. Талак берген жокпу? Эгерде өлүп калса, же талак берген болсо, макулбу? Талак берсе, талактын иддасы бар, өлгөн болсо, иддан өлүктүн иддасы бар. Өлүмдүн иддасы бар. 4 ай 10 күн. Күйөөсү өлүп калды, 4 ай 10 күн. Ошодон кийин гана турмушка чыга алат. Автоматически нике бузулат буга. Күйөөсү өлүп калды. Эгерде турмушка чыккысы келсе, 4 ай 10 күндөн кийин гана чыгат. 3 айыз мес булардыкы. Эгерде боюнда болуп калса, билип алыңыз. Эгерде боюнда болуп калса, төрөгөнгө чейин нике кыйса болбойт. Турмушка чыкса болбойт. Мисалы 1 айлык, демек 9 ай деген сөз. Төрөгөндөн кийин анан нифас, анан турмушка чыкса болот. Эгерде чыгам деп кызыккан болсо. Түшүнүктүүбү? Эгерде мисалы күйөөсү талак берди, анан идда. Бу талак бере элек, аны никеге кыйып алып, менин аялым турмушка чык. Мен аялы кылып алдыруу. Жок бул сиздин аялыңыз эмес. Ошо кимдин никесинде талак бербей атат го ошон. Ал талак бергенден кийин анан Устаз, маулид өткөрүү биздин динибизде кандай? Бидат болобу маулид окутса? Туугандар, маулид боюнча инсаптуу сөздү угуп алыңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнү деген сөз, маулид деген. Пайгамбарыбыз дүнүйөгө келген, Аллаху акбар, өтө чоң бакыт, өтө чоң кубаныч, Алланын рахматы. Ар бир мусулман сүйүнүш керек. Кубаныш керек. Аллага шүгүр кылыш керек. Что ааламдын мээрими акыркы пайгамбар келди деп. Макулбу? Бирок день рождения эмес бул. Биздеги өткөрүп атканчы, андай эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туулган күнү, туулган айына байланыштуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сираты, кылган иштери, туулгандан өткөнгө чейин таштап кеткен аманатын көбүрөөк күчөйтүш керек. Пайгамбар зикри мустахсан бул. Бирок мисалы карап туруп, мына бүгүнкү күндөгү кээ бир жерлерде эркек аял болгону, же кээ бир жерлерде дагы туура эмес ишеним, мына пайгамбарыбыз азыр жаныбызга келет дегени, же болсо ошон жана башка ушундай туура эмес ишенимдер менен болсо, анда болбой калат туугандар. Так, иншалла, мына маулидтин өзү туугандар. Аны кээ бирлер буну мындай кылып туруп, караңыз. Бидат качан болот? Бидат качан ушу диндин бир бөлүгү деп эсептесеңиз, ошондо болот. Диндин бир бөлүгү деп эсептебейсизби? Анда бидат болбойт. Түшүнүп алыңыз, диндин бир бөлүгү деп.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі кылган эмес. Так. Андан кийин сахабалары тарбия алып пайгамбарыбыздан ушундай сиңирилген Куран сүннөткө бирөөсү да кылган эмес. Аларды көргөн табиин, сахабалардан тарбия алган, сахабалардын нуру менен нурлашкан сиңгендер, алар бирөөсү да кылган эмес. Таба табиин бирөөсү да кылган эмес. Пайгамбарыбыз мактап өзү күбөлүк берген. Хайрul qurun qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum деп мактап берген, бирөө да мындай кылган эмес туганда. Азыр эгерде бирөө ошо маулитке катышпай койсо, аны жек көрүп, аны жиркенип, жаман көрүп, мына уже ушул бидатка кирет. Атак баарыбыз алхамдулилля пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген күнүнө, туулган айына сүйүнүп, сүннөттөрдү көбөйүп, бала чакалар кайра окутуп, маулит деген жөн эле бир эки шпаргалка эмес, окуп кое турган. Маулит пайгамбарыбыздын туулгандан өлгөнгө чейин. Маулит деп эмне айтабыз? Бухарини, Муслимди, угуп алыңыз. Абу Даудду, Насаиди, Тирмизиди, Ибн Мажаны, Муатта имам Малик, Муатта имам Мухаммад, Шарх Асари Тахави, Муснади Ахмад, ушу китептердин башынан аяна чейин окуган, мына ушу маулит. Эки баракта окуп алуу эле ал маулит эмес ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардыгын топтогон имам Бухари рахматуллаху алейх өзү 300.000 хадис жат билген го. Мынакей. Маулит не? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жандандырып, окуп, билип, таанышып, ким, кандай? Мына маулит туганда. Ошон үчүн иншалла мындай жакшы нуска алып келиш керек да буну. Анан туура эмес неме кылбай, андай болбойт. Кээ бир учурлар, кээ бир алхамдулилла азыр жакшы кетип атат. Алымдарыбыз бар, өткөрүп неме кылып атат. Кээ бир аша чапкандар дагы бар. Андай аша чаппаш керек. Хорошо? Аялдар айыз учурунда маркумду жууганга кирсе болобу? Даарат менен кириш керек дешет. Чыккандан кийин гусул алыш керек дешет. Айызды болсо апасына да кире алышпайт. Ушул туурабы? Эчтеке болбойт. Бизде бирок макру деген Ибн Аби бир жер келет. Айызы бар аял өлүктү жууганга кокус эме болуп калса, биздеги мисалы кээ бир немелеринде макру дегенге айтылган. Кээ бир алымдар алхамдулилла кирсе эч нерсе болбойт деген. Түшүнүктүүбү? Эми кокус апасына отурган болсо, апасына кирип жууй берсин. Акыркы жолда башка күтүп отурабы эле. Айыз мисалы бол 3 күндөн 10 күнгө чейин. Ошол жактан апасы өтүп кетти, эми апасын жууганга кире турган болсо эч нерсе эмес. Албетте, ал жерде иншалла даарат менен кирген шарт эмес. Шарт эмес. Чыккандан кийин пайгамбарыбыз айткан, ким өлүктү жууса, ал гусул кылып алсын деген. Өлүктү жууган эркекке деле тиешелүү, бул аялга деле тиешелүү. Өлүктү жуугандан кийин, өлүктү жууп чыктыңызбы, гусул кылып алсын деген. Гусул. Бирок милдеттүү эмес бул, алхамдулилла, суннат мустахаб катарында, важип эмес.